Саламатсыңарбы? Машинанын үйрөнүүсүнө арналган сабактар сериябызды баштайбыз. Алгачкы сабагыбыз машинанын үйрөнүүсү тууралуу жалпы түшүндүрмөлөргө арналган. Негизи машинанын үйрөнүүсү кандай иштейт, ичинде кандай модельдерди, кандай мүмкүнчүлүктөрдү камтыйт, кандай өнүккөн, анан мындан кийинки жасалма интеллект, машинанын үйрөнүүсү, тереңдетилген үйрөнүү темасында кандай прогноздор, кандай жылыштар болушу мүмкүн, ошого дагы кенен токтолгонго аракет кылабыз. Андыктан бир аз тарыхына биз көз салсак туура болот болуш керек. Жасалма интеллекттин бир бөлүмү болуп эсептелинген машинанын үйрөнүүсү негизи 1980-жылдарда ортого чыккан бир түшүнүк. Андан алдын 1950-жылдары ар кандай илимпоздор, башта Алан Тьюринг болгон илимпоздор ошо жасалма интеллекттин теориясын ортого коюшкан. Кийинчерээк анан эгерде жасалма интеллект боло турган болсо, анда биз машинага өзүбүздүн жашообуз тууралуу бир нерселерди үйрөтүшүбүз керек деген бир түшүнүк менен машинанын үйрөнүүсү деген терминология ортого чыгат. Ошол убакыттарда ортого чыккан билимди чагылдыруу модельдери, бүдөмүк логика, эксперттик системалар сымал теориялар жана практикалык негиздер ортого чыгат. Анан ошо күнүбүздө болсо машинанын үйрөнүүсү нейрондук тармактар менен тереңдетилген үйрөнүү менен башка бир фазага өттү десек дагы болот. Бул фазада азыркы учурда машинанын үйрөнүүсү кадимки түрдө практикалык бир натыйжага чыгып, күнүмдүк жашообузда колдонула турчу бир феноменге айланды. Андыктан машинанын үйрөнүүсү биз үчүн, адамзат үчүн жаңы бир тема эмес. Бир 50 жылдан бери бул теманын үстүндө сүйлөшүп келатабыз, бирок акыркы 15-20 жылдын ичинде конкреттүү бир чечимдер, продуктулар ортого чыгып баштады десек дагы болот. Эми машинанын үйрөнүүсүнүн негизги иштөө принципи же болбосо философиясы десек дагы болот. Философиясы эмне болуп чыкты? Адамдын азыркы учурга чейин топтоп келген билимин машиналарга үйрөтүп, машиналарды биздин жашоодо кээ бир көйгөйлөрдү чечүү үчүн бизге жардам берүүсү, ошол эле өндүрүш жаатында болобу, же болбосо маалыматты иштетүү жаатында болобу, кубулуштарды түшүнүү жаатында болобу. Албетте бул темаларга кийинчерээк бирден токтолсо болот. Анткени саламаттык сактоо жаатында машинанын үйрөнүүсү дагы терең бир тема. Көптөгөн көйгөйлөрүбүздү чынын айтканда бизге чечүүгө жардам берип келатат. Өзгөчө акыркы мезгилдерде COVID-19 менен күрөштө машинанын үйрөнүүсүнүн аткарган ролу абдан зор десек да болот. Адамдын негизги үйрөнүү принциби баарыбызга эле маалым болгондой тажрыйбасынан үйрөнүүсү. Адам баласы бул дүйнөгө келгенден кийин албетте башында бир көзөмөл жүргүзүлөт. Ата-энеси дүйнөнү таанытат, чөйрөдө болуп жаткан окуялар тууралуу бир түшүнүгү пайда болот. Бирок белгилүү убакыт келгенден кийин адамзаты ошол тажрыйбасынын негизинде кийин эмне кылаарын, кандай иш аракет жүргүзөрүн, же болбосо чөйрө менен, адамдар менен, буюмдар менен кандай мамиле курарын өзү тажрыйбасынын негизинде дайым өрчүтүп, өнүктүрүп турат. Мунун аты адаптивдүүлүк. Жасалма интеллект темасына арналган темада адаптивдүүлүккө өзгөчө көңүл бөлгөнбүз. Демек, адам өзүнүн тажрыйбасынан үйрөнөт. Бирок азыркы учурга чейин машиналар кандай үйрөнүп келген? Машиналар көбүн эсе инструкция менен гана үйрөнүп келген. Кандайдыр бир программалоо тили менен машиналарга алгоритмдердин негизинде инструкциялар берилчү. Анан машина болсо ошол инструкциялардын негизинде биз каалаган иш аракеттерди аткарып келген. Эки тажрыйбасы менен үйрөнүү менен инструкция менен үйрөнүүнүн ортосундагы негизги айырма, эгерде бир нерсе инструкцияда
жазылбаган болсо, инструкцияда жазылбаган бир окуя менен машина дуушар болгон болсо, анда машина бир чечим чыгара албай калат. Анткени инструкциясында ал чечим берилген эмес. Бирок адамдын ушул жактагы айырмасы эмне? Адам мурда туш болгон окуяларына туш келгенде мурдагы тажрыйбасын колдонуп кандайдыр бир жаңы чечим чыгарганга дайым мүмкүнчүлүгү бар. Анан ушул мүмкүнчүлүгүбүздү эми машинага үйрөтүп берүүнүн жолун издеген учурубуз. Мунун аты машинанын үйрөнүүсү болуп эсептелинет. Эми жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө, азыркы учурда машинага өзүбүзгө таандык болгон өзгөчөлүктөрдү, өзүбүзгө таандык болгон интеллектти эми өткөрүп берүү процессинде турабыз. Машина болсо акыркы мезгилдерде муну терең талдап, өзүнө керектүү алгоритмдерди, модельдерди чыгарып, биздин жашоодо ар кандай маселелерди, көйгөйлөрдү чечүүдө, прогноздорду жүргүзүүдө зор жардам берип келатат десек дагы болот. Аныктамасына бир аз токтололук. Албетте бул тема дагы акыркы мезгилдерде эле чыккан бир түшүнүк болгон үчүн адистердин, илимпоздордун биригип баарынын бириккен бир аныктамасы жок, бирок Википедиядагы аныктамасы көп нерсени түшүндүрөт деген ойдомун. Орус тилинде жана англис тилиндеги аныктамасын бул жакта көрүп турасыздар. Орус тилинде машинное обучение — класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задач, а обучение за счет применения решений множества сходных задач деп орус тилинде берип атат. Демек, ар кандай көйгөйлөрдү, маселелерди чечүү жолунун ортосундагы ыкмаларды өзүнө үйрөнүү жолу менен башка маселелерди чечүүнүн жолун ушу машина обучение, же болбосо машинанын үйрөнүүсү, машиналык үйрөнүү деп дагы кыргыз тилинде которулуп келет. Биз болсо сабагыбызда машинанын үйрөнүүсү деп колдонуп жатабыз. Англис тилинде болсо машинанын үйрөнүүсүндө мындай аныктама бериптир. Бул жакта кыргызча котормосун дагы берип атабыз. Тажрыйба жана маалыматтарды колдонуу аркылуу өзүн жакшырта алган компьютердик алгоритмдерди изилдөө илими. Демек, бул жакта эки маанилүү сөз бар: тажрыйба, маалымат, анан өзүн өзү жакшыртуу. Демек, тажрыйбасы бар, маалымат ала алат, анан ушул эки тажрыйба менен маалыматтын ортосунда кандайдыр бир байланыштарды түзүп, ошо байланыштарды түзүүнү издөө жолун, түзүүнү аныктоо жолун, байланыштарды түзүүдө тажрыйбасы бар, анан маалымат бар. Ушул экөөнүн ортосунда туура маалымат алып берүүсү, же болбосо туура байланыштарды түзүү жолун ушу машинанын үйрөнүү илими десек дагы болот. Ушул сабакта көбүн эсе ушу маалымат менен тажрыйбанын ортосунда кандайча байланыш түзүлөт, машина окуяларды кандайча түшүнөт деген негиздерди бергенге аракет кылабыз. Демек, уланталык аныктамадан кийин дагы бир жолу эске сала кетелик. Жасалма интеллект деген жалпы бир темабыз бар. Ошонун ичинде камтылган бир бөлүк болуп эсептелинет машинанын үйрөнүүсү. Анан машинанын үйрөнүүсүнүн ичинде дагы камтылган, бирок машинанын үйрөнүүсүнүн акыркы мезгилде өзөгүн түзгөн дагы бир түшүнүк. Бул тереңдетилген үйрөнүү, нейрондук тармактар алардын ичинде. Демек, баардык бул темалар: жасалма интеллект, машинанын үйрөнүүсү, тереңдетилген үйрөнүү, нейрондук тармактар баары бири-бирине байланыштуу жана бири-бирин колдоп келген түшүнүктөр. Эми машинанын үйрөнүүсү менен классикалык түрдө биз колдонуп келген салттуу программалоонун ортосунда кандай бир айырма бар? Машинанын үйрөнүүсүн жакшыраак түшүнүш үчүн менин оюмча бул айырманы дагы баса белгилеп кетсек орду болуш керек. Салттуу программалоодо биз көбүн эсе адамзаты эмне кылганбыз? Бизге таандык эрежелерди, жашообузда болуп жаткан окуяларды эрежелендирип,
Андан соң ошо эрежелер менен чогуу маалыматты салттуу программалоо аркылуу бир жыйынтыкка жеткирчү элек. Башкача айтканда, колубузда бир маалымат бар, анан ошол маалыматтарды иштетүү боюнча өзүбүз кайра ойлоп тапкан эрежелердин жыйнагы бар. Ошол маалымат менен эрежелерди салттуу программалоо аркылуу, ошол алгоритмдер аркылуу компьютерге бизге чечмелөөсүн камсыз кылган бир тил десек дагы болот. Ошол билесиздер, программалоонун ар кандай тилдери бар. Азыркы учурда бир 50-ден ашты болуш керек. Эми майдаларында эсептесек, албетте 100гө жакын ар кандай программалоо тилдери бар. Ошолордун натыйжасында бир жыйынтык алып, анан ошол жыйынтыкты күнүмдүк жашоодо колдонууга аракеттенебиз. Мунун ичинде сиз ойлогон баардык программалык тилдерди дагы камтысак болот. Албетте алардын ичинде дагы өзүнө таандык өзгөчөлүктүү болгон тилдер бар, бирок аларга кийинки башка сабактарда токтолобуз. Бүгүнкү сабагыбыз болсо машинанын үйрөнүүсү жана салттуу программалоодон айырмасы. Машинанын үйрөнүүсүндө болсо тескериси болуп жатат. Эмне кылып жатабыз? Жооп жана жыйынтыктарды биздин алдын ала жүргүзгөн көзөмөлдөөлөрүбүздү же болбосо дүйнө таанымыбызды билимди чагылдыруу модельдердин негизинде же болбосо дата сеттерди, маалымат топтомдорун даярдоо менен машинанын үйрөнүүсүнө бир маалыматты өткөрүп беребиз. Анан машинанын үйрөнүүсү процесси ушулардын ортосунда байланыштарды издеп, байланыштардын негизинде бизге эрежелер топтомун, эрежелердин жыйынтыгын берет. Башкача айтканда бир модель иштеп чыгат. Ошол модель болсо кийин ушул темага байланыштуу башка бизге таандык болбогон, биз ойлобогон же болбосо биз билбеген көйгөйлөрдү чечүү үчүн бул модель кийин бизге жардамчы болот. Ошондо кайра мазмунун топтогонго аракет кылалы. Жооп жана жыйынтыктарыбыз бар эле мындан алдын. Андан тышкары ушул жооп жыйынтыктарга тиешелүү маалыматыбыз бар эле. Мунун баардыгын машинанын үйрөнүүсү процессине киргизебиз. Машинанын үйрөнүүсү процессинде ошол байланыштар түзүлөт дагы. Байланыштардын натыйжасында бир эрежелер топтому, башкача айтканда модельдер ортого чыгат. Машинанын үйрөнүүсү менен салттуу программалоодо негизинен эң маанилүү айырма ушул десек болот. Эми машинанын үйрөнүүсүндө модель кандай түзүлөт дегенде, бир мисалы мышыкты сүрөтүнөн аныктоо ишинде машинага көптөгөн сүрөттөр берилет дагы. Ошол машинанын үйрөнүү процесси өзүнө мышыкты башка жаныбарлардан айырмалап билүү жаатына же болбосо айырмалап билүү өзгөчөлүктөрүнө таандык болгон кээ бир түшүнүктөрдү өзүнө пайда болот. Эрежелерди, бир алдыңкы терминологияны улантат алган болсок, анда эрежелерди өзүнө иштеп чыгат. Ар кандай эрежелер болушу мүмкүн. Мышыктын мурду 3 бурчтук болот экен, мышыктын башы тоголок болот экен, кулактары 3 бурчтук болот экен, сымал өзүнө бир эрежелер топтому иштеп чыгат, модель иштеп чыгат. Анан кийин биз ага кандайдыр бир сүрөттү көрсөткөндө арасынан мышыкты таанып чыгуу процесси жүргүзүлөт. Демек, машинага адегенде биз маалымат берилет, маалыматтын негизинде биз натыйжа берилет, натыйжа менен чогуу биргеликте маалымат берилет. Анан ушул процессте машинадан биз бир модель иштеп чыгуусун, өзүнө бир алгоритмдер топтомун, эрежелер топтомун иштеп чыгуусун күтөбүз. Анан бул негизи ушул учурда машыгуу фазасын алдыга чыгат. Анткени машинанын үйрөнүү учурунда бир процесс жүргүзүлөт. Ошо эрежелер топтому ортого чыгарылуу учуру машыгуу фазасы деп аталат. Training process. Машыгуу фазасында жооп жыйынтыктарды, маалыматтарды машинанын үйрөнүүсүнө беребиз. Анан ошол бизге эрежелерди чыгарат. Жыйынтык фазасында болсо, ошондо бир модель ортого чыкты. Анан биз эми келгиле бул модель эми канчалык туура иштейт экен, келгиле көрөлүк деп модельге
мурда берилбеген маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Анткени мурда берилген маалыматтар менен машыктырган соң анын ичинде албетте ал маалыматты талдоо киргизилген үчүн аны берилген маалыматтын ичинен бир жыйынтык чыгаруусу оңойго турат. Андыктан биз чыгарган модель туура модельби деп текшериш үчүн мындан алдын берилбеген бир маалыматты модельге берип көрүшүбүз керек. Башкача айтканда, жанагы мышыктын сүрөттөрүн көрсөткөндөн мындан алдын көрсөтүлбөгөн мышыктын сүрөтүн көрсөткөндө анан бизге бир божомол прогноздун негизинде бир жыйынтык чыгарып берет. Божомол прогноздун негизинде дегеним себеби кийинки сүрөттө жакшыраак түшүнсөңүздөр керек. Мисалы, ошол эле мышыктын сүрөтүн кайра берсек, эсиңиздерде болсо, модель өзүнө тиешелүү эрежелер топтомун чыгарат эле. Анан ошол эрежелердин топтомунда бул сүрөттө көрүлгөн жаныбардын же болбосо буюмдун мышык бекенби, мышык эмес экенин аныктоосу проценттердин, мүмкүнчүлүктөрдүн негизинде жүргүзүлөт. Мисалы, бул чычкан деле болушу мүмкүн эле, ваза деле болушу мүмкүн эле. Мисалы, вазадан баштайлык. Анткени сүрөттө эгерде жансыз болсо, мисалы, кулактары, мурду жок болсо, мисалы, вазага деле окшоштурсак болот эле. Эми анын үчүн мисалы 10% деп атат. Бирок чычкан деле болушу мүмкүн эле. Анткени эмнеге? Чычкандын дагы мисалы өзүнө мышыктын 4 буту болот экен, 2 көзү болот экен, муруту болот экен деген эрежелердин эске салганда, мисалы 5 ар бирөөнө 10% бере турган болсо, мисалы 4 буту болсо 10%, мурду болсо 10%, 2 көзү болсо мисалы 30%, ошентип 5 критерийден өттү. 5 критерий боюнча мышыкка окшошту чычкандын дагы ошол өзгөчөлүктөрү бар эле да. Буту дагы бар, мурду дагы бар, муруту дагы бар. Аны эске алганда 50% болуп атат. Бирок демек ошого таандык, мисалы мышыкка таандык өзүнө алдын ала чыгарып алган, мисалы жүнү калыңыраак болот экен, же болбосо куйругу мындай жүндүү болот экен сымал, өзүнө дагы кошумча эрежели менен бул чычкан эмес экен деген чечимге барат. Андан кийин итти көрөт. Мисалы итте дагы мышыкка таандык болгон көптөгөн өзгөчөлүктөр бар. Аны эске алганда дагы мисалы 70% бул сүрөт ит болуп калышы мүмкүн деп өзүнө бир чечим чыгарат. Бирок баардык өзгөчөлүктөрүн алып келгенде бул сүрөттө 90% мышык болушу мүмкүн деп ушул чыккан натыйжалардын аркасында анан бизге бул сүрөттө мышык камтылган деген бир натыйжа бериши мүмкүн. Анан негизи машинанын акыркы мезгилдерде ушул үйрөнүү процесстеринин түрлөрү бар, ар кандай түрлөрү бар, бирок акыркы учурларда колдонуп келген эң негизги 3 түрү бар. Бул көзөмөлдөнгөн үйрөнүү, көзөмөлсүз үйрөнүү жана бышыкталган үйрөнүү. Биз эми сабактардын негизинде бүгүн ушул 3 темага өзүнчө көңүл бөлөбүз. Анан албетте көзөмөлдөнгөн үйрөнүү, көзөмөлсүз үйрөнүүнүн ичиндеги жүргөн математикалык негиздер бар, ар кандай теориялар, түшүнүктөр, моделдер, функциялар бар. Ошол функцияларды дагы тереңирээк талдаганга аракет кылабыз. Ошол бул азыр бүгүн сабагыбыздын натыйжасы же болбосо мазмуну эмне эле, машинанын үйрөнүүсү тууралуу бир жалпы түшүнүк берүү эле. Ушуну менен биринчи сабагыбызды, машинанын үйрөнүүсүнүн негизги түшүнүктөрүнө арналган биринчи сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.